Урматтуу жамаат, урматтуу аз бир туугандар, куптан намазını окубай жаткан адамдарды дейт, Азраил периште аскерлерини жөнөтөт экен. Кол астында иштеген периштелери. Барып ошол адамдардын жанына алып келгиле дейт экен. Жандарын алып келгиле. Куптан окубай булар төшөккө жатып алышты. Дегенде Жибраил алейхиссалам өзүнүн атарында периштелерди, карамагында периштелер жөнөтүп, барып алар туруп тургула. Бул Алланын пендеси азыр бир аз эс алып туруп куптан окуйт. Туруп тургула деп, туруп турула дегенде ушуну менен таң атып кетет экен. Жибраил алейхиссалам канча сизи бизге куптанды окубай жаткан адамдарга мына ушундай жардамы көп тиет экен, урматтуу аз бир туугандар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам бир көчөдө кетип атса, алыстан бир төө чуркап келатат имиш. Ал аман, мени куткаргыла деп бир төө чуркап келатат экен. Келатып эле пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам алдына келип калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алдына келип туруп, жеткенде аркасынан 5-6 көпчүлүк адамдар кууп келип туруп калышат. Анан төө пайгамбарыбызга тилге келип, "Я Расулаллах, Аллахтын Расулу, мени бул адамдардан куткарыңыз." Дегенде баягы адамдар, Аллахтын Расулу пайгамбары, биз төөнү базардан сатып алганбыз. Муну баягында анча иштетебиз. Бүгүн мына ушу качып кетип атат. Десе төөгө кайрылып пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам, "Сени булар сатып алыптыр го. Сен буларга кызмат кылышың керек." Дегенде төө айтыптыр, "Мен буларга кызмат кылам, бирок мени бул жашаган элдин айылында, булардын айылында бир адамда куптан намазды окубай бардыгы жатып алышат. Эгер түнү куптан намазды окубай ошол айылга бир Алла Тааланын балеси келе турган болсо, мен дагы буларга шерик болуп жок болуп өлүп, ошол коркконумдан мен качып кетип атам. Эгер булар сизге убада берсе, биз дайыма куптан намазды окуп анан жатабыз десе, мен барып кызматты кылам" деп төө жаныбар ушундай деген экен. Адамдардын намазды окубай жүргөнү ошо коробуздагы малдарга да зыян болот экен, урматтуу аз бир туугандар.